Корей тилинде жазылып турганы менен бул спорт залдын ачылышы Чүй районунун Гегети айылдык мектебинде болду. Жазында келип мектептин абалын көрүп кетишкен Кореянын Кемьон университетинин мугалимдери дал ушул спорт залды оңдоп түзөөгө жардам берүүнү чечишкен. Биз 5 жылдан бери Кыргызстандын билим берүү тармагы менен алака түзүп келебиз. Жыл сайын мугалимдер маянасынын 1% гана чогултканда бир мектепке жардам берүүгө жетет. Быйылкы жардамыбыз Гегети айылындагы мектепке багытталды. Кемьон окуу жайы менен алака түзүлүп, бир топ жылдан бери ар тараптуу долбоорлор ишке ашырылып келет. Долбоордун демилгечилеринин баамында которулган каражатка ремонт жүргүзүүдөн сырткары кореялык студенттер өз колдору менен спорттук залдын ичине ар түрдүү сүрөттөрдү тартып кооздоп беришти. Мындан сырткары мектептин ашканасына керектүү үстөлдөрдү отургучтар менен белек кылышты. Кореецтердин максаты бул университет. Университетте ушул глобалдык жардам берүү программасы бар. Азыркы мезгилде булар бизден тышкары 15 мамлекетте ушундай өз ыктыярчы студенттер келип ушул айыл жергесиндеги мектептерге чоң активный зал, спорт залдарды толук капиталдык ремонт жасап бергенге жардам берип жүрүшөт. Жаштардын мындай демилгеси аймактарды өнүктүрүү жылына дагы дал келди. Себеби Гегети айылдык мектеби акыркы 40 жылдан бери бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Албетте биздин эми айылдын өзүбүздүн бюджетибиз тар, биз дотациядагы бюджетпиз. Жыл сайын эле ошо мектептерге, медицина ишканаларына акча жетпегендиктен баягы учурдагы ремонтко эле бөлчүбүз. Эми $8.000 деген биз үчүн бюджетибиздин жарымынан көбүрөөк болуп эсептелинет да. Бул чоң эле жардам болду. Эки өлкөнүн билим берүү тармагындагы алаканы жакшыртуу эми жыл сайын жаңыланып турмай болду. Бир аптага келишкен кореялык студенттер жайкы эс алуу учурунда бош жүргөн мектеп окуучуларына тил үйрөтүү жана спорт жаатында бир катар тажрыйбалар менен да бөлүшүүгө жетишти. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.